الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Автор айтып жатат: Бабу салату ахлил а'зар. Үзүрлүү адамдардын намазы. Үзүрлүү адамдардын намаз окуу бөлүмү. Үзүрлүү адамдар кимдер дегенде, биринчиси оорулуу адам, оорукчан адам. Экинчиси мусафир, үчүнчүсү корккон адам, бирдекеден корккон адам. Ушул үчөөнө өзүнчө намаздарынын өкүмдөрү бар. Ошол жөнүндө айтып жатат: "Вал мариду ю'фа анху худурул жамаа." Биринчи оорулуудан баштады. Оорукчан адамга жамаатка келүү үзүрлүү болот. Жамаатка келбей койсо болот. Канчалык деңгээлде оору болсо дегенде, адамдар айтышат, эгерде ошол оорусу менен мечитке келүү кыйынчылыгы болсо, машакка деп коет. Кыйынчылык болсо, ага оор келсе, оору себептүү. Же болбосо, оору себептүү эгерде барса, мечитке бара турган болсо, оорусу күчөйүп кете турган болсо, же болбосо оорусунун айыгуусу кечиге турган болсо, ошондой абалдарда жамаатка барбаса болот. Бул шариаттын жеңилдүүлүгү. Негизи шариатта ошол оорулуу, мусафир жана коркунучта болгон абалдарга Аллах Таала жеңилдик берген. Аллах Таала айтат: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха." Чындыгында Аллах Таала ар бир жанга, адам баласына өзүнүн кудуретине жараша гана милдеттерди жүктөйт дейт. Бул диндин жеңилдиктеринен. Башка аятта айтат: "Ва ма жа'ала алейкум фид-дини мин хараж." Аллах Таала силерге бул динде оор кылып жүктөгөн эмес дейт. Демек, биздин шариятыбыз адамдардын баардык абалыны караган. Бул да болсо шариаттын толуктуулугуна, биздин шариятыбыздын канчалык толук экендигини баяндайт. Биринчиси айтты, ошол оорулуу адам болсо, ал мечитке, жамаатка келбегенге үзүр болот деди. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Бухари Муслимде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо акыркы өлүм оорусу келгенде, ал намаз убактысында айтат: "Муру Аба Бакр фалюсалли бин-нас." Абу Бакрды айткыла, ал адамдарга имам болуп намаз окусун деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү үйүндө окуду. Бул пайгамбарыбыз оорулуу болгон себептүү. Негизи пайгамбарыбыз имам болуп окучу. Анан пайгамбарыбыз оорулуу болгон себептүү жамаатка чыкпай, Абу Бакр разияллаху анхунун ордуна имам кылды. Андан кийин айтты, кийинки маселе: "Ва иза кана ал-қияму язиду фи марадихи салла жалисан, фа ин лам ютиқ фа ала джамбин." Эми оорулуу адам намазды кандай окуйт дегенде, биринчи үзүрү не болду? Жамаатка келбесе, ага уруксат берилет деди, жамаатка келбегенге. Экинчиси айтат, эгерде туруп окуй албаса, намазды негизи фарыздарынан туруп окуу. Эгерде туруп окуй албаган болсо, анда отуруп окуганга уруксат берет деди. Канчалык деңгээлде аны айтып өттүк. Эгерде ошо туруп окуса, ага өтө оор келе турган болсо, кыйналса, туруп окуганда кыйнала турган болсо, же болбосо туруп кыймылдаганда анын оорусун күчөйтө турган болсо, же оорусунун айыгуусуна кечиге турган болсо, анда ал үчүн отуруп окууга уруксат берилет. Андан кийин айтты: "Фа ин лам ютиқ фа ала джамбин." Эгерде отуруп да окуй албай турган болсо, анда эмне кылат? Анда жатып окуйт дейт. Жатып окуй берет. Жатып окуганда кандай окуйт дегенде, алымдар айтышат, эки абалда жатып окуса болот. Же кыбланы карап, оң жагы менен жатып, кыбланы карап, оң жагы менен жатып окуса болот. Же болбосо чалканча жатып туруп, бутуну кула жака кылып, чалканча жатып окуса, бул дагы болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буга далил, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, Имран ибн Хусайн деген сахаба айтат: "Салли каиман." Ал ушундай бир оорулуу болуп калганда, ушундай оорум бар дегенде, ага айтты: "Салли каиман." Сен туруп оку деди. "Фа ин лам тастати фа каидан." Эгерде туруп окуй албасаң, анда отуруп оку деди. "Фа ин лам тастати фа ала джамбин." Эгерде отуруп да окуй албасаң, анда оң жагыңа жатып алып, бир жагыңа жатып алып окуй бер деди. Бул хадис Бухариде келген сахih хадистерден. Демек, оору адамдын абалы ошол 3 абалда окуйт. Биринчи абалы эмне? Туруп окуду. Эгерде туруп окуй албаса, анда отуруп окуйт. Отуруп окуй албаса, анда жатып окуйт. Жатып окуганда кандай окуйт? Оң жагына жатып, кыбланы карап жатса болот. Же болбосо, бутуну кыла жака кылып, чалканчасынан жатып окуса болот. Андан кийинки
Төртүнчү абал алымдар эске келишет. Төртүнчү абал кандай? Эгерде жатып дагы окуганга мүмкүнчүлүгү жок болуп калса, кээ бир ооруларда такыр кыймылдаганга мүмкүнчүлүгү жок. Анда эмне кылат? Анда жөн гана жаткан абалда көзү менен кыймылдап, оозу менен ошо намаздын сөздөрүн окуп эле, көзү менен же болбосо могу сөмөйү менен ар бир эмесине рүкү кылганда, сажда кылганда кыймылдатып, белги берип, ошо рүкү кылып атам деген эмеде кылып, намаздын сөздөрүн окуй берет. Ал эми отуруп окуган адам эмне кылат? Отуруп окуган адам рүкүдө бир аз эңкейет. Анан саждада андан дагы көбүрөөк эңкейет. Эгерде саждага жете ала турган болсо, анда сажда кылат. Саждага кылыш кыйын эмес болгон болсо, сажда кылат. Эгерде саждага жете албай турган болсо, анда рүкүдөн көрө бир аз эңкейет. Жана ошондой эле жатып окуган адам дагы ошентип бир аз баштарын кыймылдатып, эмне кылат? Рүкүнүн, сажданын белгилерини кылат. Бул жерде бул оорукчан адамдын намазынын маселелеринен эмнени түшүнөбүз? Биринчиден, шариаттын ушунчалык жеңилдүүлүгүнө, шарият ар кандай адамдардын ар кандай абалыны караган экендигини түшүнөбүз. Экинчиден, намаздын шариатта ушунчалык орду чоң экендигини. Ушунчалык жатып калсаң дагы, кыймылдай албай жатып калсаң дагы намаз эч качан түшпөйт. Себеби бул шариаттагы эң чоң, эң негиздүү фарыздардан, диндин эң негизги өзөгүнө. Азыркы күндө көпчүлүк адамдар бул намазга өтө кайдыгер карайт. Намазы эң акыркы орунда. Жумушум бар деп, кичинекей болбогон жумушу себептүү намазын таштап коет. Мен жумушта уруксат бербейт, же болбосо жумушта болуп калып кечигип калып атам, же болбосо ушул сыяктуу, же болбосо окуусуна ушинтип кечигип калам, окубай койсом боло береби депчи. Бул нерселер эч кандай үзүр болбойт. Эч кандай намазды таштаганга үзүр болбойт. Жада калса намазды вактысынан кечиктиргенге да үзүр болбойт. Аллах Таала Кур'ан Керимде айтат: "Фахалафа мин ба'дихим халфун адаa'ас салата ваттаба'у шахавати фасауфа ялкауна гайя." Ошо пайгамбарлардан кийин бир коом эмне болду? Алар өздөрүнүн шахваттарын, өздөрүнүн нафсыларын, каалоолорун ээрчип кетти. Жана ошондой эле намазга кайдыгер болуп намазды ташташты деди. Ошолор тозоктогу бир өрөөнгө ташталышат деди. Бул аят жөнүндө Саад ибн Аби Ваккас деген сахаба суралганда, андан сурашту: "Акану тарикина лаха?" Алар ошол адамдар, тозокко өрөөнгө ташталган адамдар намазды таштап коюша берле деп сураганда, ал айтты: "Ла дейт, лау таракуха ла кафару." Эгерде алар намазды таштап койгондо алар кафир болуп кетмек. "Валакин кану юаххируна ас-салата ан вактиха." Бирок алар эмне деди? Намазды өз убактынан кечиктирип окуйт деди. Элестетиң, эми намазды өз убактынан кечиктирип окуган бул тозоктогу бир өрөөнгө түшүүгө себеп болуп атат. Намазды таштап койгон канчалык чоң күнөө бул. Ошон үчүн намазга эч качан кайдыгер карабаш керек. Мусулман адам үчүн намазы эң биринчи нерсеси болуш керек. Эң биринчи көзүн карайгандай сакташ керек ал нерсе. Эгерде намазыңа туура келип атса, анан кылышың керек. Намазыңа туура келбесе, башка нерсесини жыйыштырыш керек. Себеби кыяматта Аллах Тааланын алдында бизге ошол намазыбыз пайда берет. Эң биринчи суралчу нерсебиз бул намазыбызда. Андан кийин айтып жатат: "Ва ин шакка алейхи фа'ала кулли салатин фи вактиха фалахул жам'и байна аз-зухри вал аср ва байна ал-иша'айни фи вакти ихдахима." Андан кийинки маселе оорулуу адамдын окуган сыпатын айтып өттү биринчи. Кандай үзүрлөр, кандай себептер бар? Биринчисинде жамааттан кечиксе, жамаатты таштаса болот деди. Экинчиси отуруп окуса же жатып окуса же ошондой ишараттар менен окуса болот деди. Андан кийинки үзүр эмне дейт? Эгерде ага дарат алуу, кайра дарат алуу, ар бир намазга дарат алуу кыйын болуп аткан болсо, же болбосо ар бир намазды өз убактысында окуу кыйын болуп аткан болсо, ал үчүн пешим менен асырды бир убакытта бириктирип окуса, жана ошондой эле куптан менен шамды бир убакытта бириктирип окуганга уруксат берилет деди. Бул кандай кылып окулат? Же асыр менен пешимдин убактысында окуса болот, же болбосо асырдын убактысына кечиктирип, асырдын убактысында окуса болот. Жана ошондой эле куптанды дагы же шамдын убактысында окуп койсо болот экөөнү, же куптандын убактысында өзүнө ыңгайлуу болгон убакытта экөөнүн бирөөсүнүн убактысында экөөнү бир эле бириктирип окуса болот. Бул оорулуу адам үчүн, кандай оорулуу адам үчүн? Ошол ар бир убакытта дарат алып намаз окуган ал үчүн кыйын болуп атса, машаккат болуп атса, ошондой эле бириктирип эле окуп коет. Бирок бул ооруда кыскартып окулбайт, сапардагыдай болуп оорулуу адам бириктирип окуганда фарыз намаздарды кыскартпайт, толук эле окуйт, бирок бир убакытта окулат. Ушул жерге чейин
ушул оорулуу адамдардын намаздарын кыскача айтып өттү. Эми буга далил ошо бириктиргенге болот экендигине далил Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир аял сурады. Ошол ал истихада деп коет, ошондой оору менен ооручу. Истихада деген жанакы аялдардын жатынан келе турган кан, хайз кан эмес, башка ошо оору себептүү токтобой келе бере турган кан. Ошого ар бир намазга дарат алып, кыйналганда ага айтты, ошентип магрибти кечиктирип, шамды кечиктирип, куптандын убактысында ошентип жуунуп, дарат алып намаз окуйсуң деди. Ошондой эле пешин менен асырды дагы ошентип бириктирип окуйсуң деди. Демек, ошол оорулуу адамдарга, кыйын болуп аткан адамдарга ошентип окуса уруксат берилет. Бирок бул эми ошол бириктирип окугандагы машаккат, кыйынчылык болгон болсо да чынында, анан жөн эле бир аз башың ооруп атса да, бир кичине кыйналып атсаң эле бириктире берген болбойт. Кээ бир адамдар үчүн чындап эле дарат алыш кыйын. Дараты кармабайт, ар бир намазга дарат алыш кыйын. Кээ бир адамдар бирөөнүн кароосуна муктаж, ар бир намазга ага дарат алдырбайт. Ошол адамдар болсо бириктирип эле бир дарат алдырып, эки намазды бир окуп койсо болот. Андан кийинки маселе үзүрлүү адамдардын биринчиси оорулуу адам дедик. Экинчиси болсо мусафир адам. Мусафир адамга айтып атат. Wa kaza al-musafir yajuzu lahu al-jam' wa yusannu lahu al-qasr lis-salat ruba'iyya ila rak'atayn. Мусафир адамга намаздарды бириктирип окуса болот деди. Эки намазды бириктирип окуса болот. Асыр менен пешинди, шам менен куптанды. Жана ошондой эле ал 4 рекеттик намаздарды 2 рекет кылып кыскартат деди. Walahul fitru bi Ramadan. Жана ага орозодо оозун ачканга мусафир болгон болсо уруксат берилет деди. Эми бул жерде бул алым бул китеп кыскача болгон себептүү мусафирдин көптөгөн өкүмдөрүн айтып өткөн жок. Бир гана ошо уруксат берилген нерселерди гана айтты. Кээ бир маселелерге токтолуп кете турган болсок, биринчиден мусафир деген качан мусафир болот? Мусафир деген бул эгерде өзү жашаган жерден нары 80 километрге ниет кылып чыккан болсо, сапар ниет кылып чыккан болсо, ошондо ал мусафир болот. Бирок ошол 80 километр кайсы жерден эсептелет? Ошол жашаган жерин шаар болсун же айыл болсун, ошолордо курулушу болот да, ошол айылдын же шаардын курулуштары, элдин жашаган курулуштары бүткөн жерден баштап нары 80 километр эсептейт. Мисалы үчүн бир айыл боло турган болсо, анын аталышына карабайт, бирок азыркы күндөгү аталыштар бар да, көптөгөн жерде ээлеши мүмкүн. Ошол жердин эл жашап, курулуштар, үйлөр курулуп турган жерин карайт. Эң акыркы үйлөр бүткөн жерден баштап нары 80 километрге ниет кылып чыккан болсо, анда ал мусафир болот. Бирок шаар жерлерде үйлөр уланып кете берет бири-бирине. 2 шаар, 3 шаар болуп башка аталыш болсо да, бирок үйлөр, элдин жашаган жери бири-бирине уланып кете бериши мүмкүн да. Бишкектен чыга турган болсоң, Кара-Балтага барсаң, ал катарынан үйлөр уланып кетиши мүмкүн. Эч бир үзүлгөн жер жок. Андай боло турган болсо, анын баардыгы шарият боюнча бир шаарга кирет. Ал 80 километр барсаң деле, ал мусафир болуп эсептелбейсиң. Качан болот? Бишкектен чыкканда уже эл жашаган жер бүтө турган болсо, ошондон нары 80 километр чыксаң, ошондо гана мусафир болуп эсептелинет. Бул биринчи маселе. 80 километр болуш керек, ошондо мусафир болосуң. Андан кийин канча күнгө чейин мусафир болосуң дегенде, алымдар айтышат 4 суткага чейин. Эгерде 4 суткага чейин ниет кылып чыккан болсоң, жолдо баратып деле касыр кылып окуйсуң, ошо жашаган жериңен чыккандан баштап, айылың же шаарың бүткөн жерден баштап нары мусафир болуп эсептелесиң. Жолдо да касыр кылып окуйсуң, жана бириктирип окусаң болот. Жана ошол 4 сутканын ичинде барган жериңде мусафир болуп эсептелесиң. Эгерде 4 суткадан көп жүрөм деп ниет кылган болсоң, анда жолдо баратканда касыр кылып мусафир болосуң да, ошо жеткен жериңен баштап толук окуй бересиң анда. Мисалы үчүн 5 күн жүрөм же 6 күн жүрөм деп эле чыкканда ошентип ниет кылып чыккан болсоң, баргандан кийин анда толук окуй бересиң. Андан кийин барган жериңде канча күн турушуңду билбей турган болсоң, мисалы үчүн шаардын четинде жашаган, Бишкектен алысыраак жерде жашагандар шаарга бир жумуш менен барган болсо, качан кайтышын билбейт, ал белгисиз. Качан жумушум бүтсө, ошондо кайтам деп
барган болсо, ал адам эмне кылат? Ошол жумушу бүткөнгө чейин, кайтканга чейин ал мусафир боло берет. Ал 4 суткадан өтүп кетсе деле, жада калса жыл өтүп кетсе деле, ал эмне кылат? Мусафир. Мисалы үчүн больницага барды, ал жерде дарыланганы же бир көрүнгөнү барды, айыгып калсам кайтам деп келсе, канча күн экенин билбейт. Ал мусафир болуп эсептелине берет. Бирок чыгып атканда эле белгилүү болсо, 4 күндөн ашык боло турган болсо, анда баргандан баштап толук окуйт. Андан кийинки маселе бул жерде айтты, яжузу лахул жам. Экөөнү бириктирип окуса болот деди. Яжуз деген уруксат берилет деген. Бирок бириктирип окуу уруксат берилген нерсе. Бирок бириктирбей ар бир намазды өз-өзүнчө окуган бул жакшыраак. Өз убактысында өз-өзүнчө окуган жакшыраак. Ал эми касыр кылуу, кыскартып окуу, 4 рекаттык намаздарды 2 рекат кылып окуу, бул сүннөт. Бул жакшыраак. Толук окуганга караганда кыскартып окуган жакшыраак. Бирок толук окуп койсо, ал күнөөкөр болбойт. Сүннөткө каршы болуп, сүннөт боюнча эмне? Кыскартып окуш керек. Жана ошондой эле мусафир адам эгерде толук окуучу, толук окуган имамдын артынан уюй турган болсо, анда ал толук окуйт. Жана ошондой эле орозодо ошондой сапарга чыккан адамга оозун ачканга уруксат берилет. Эгерде орозо кармаса, ал үчүн жакшы. Ал эми оозун ачкан болсо, уруксат берилет. Бул орозо жөнүндө буюрса, орозо бөлүмүндө кененирээк келет. Ушул жерге чейин мусафир жөнүндө негиздүү маселелер. Андан кийин үчүнчүсү болсо, бул корккон адам кандай намаз окуйт деп айттык. Коркуудан максат бул көбүнчө ошо согуштагы абалда. Айтып жатат: "Ва тажузу салатул хауфи ала кулли сифатин саллаха наби саллаллаху алейхи вассалам." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам коркуу намазын кандай окуган болсо, ар түрдүү 5 сыпатта келген. Ошонун баардык сыпатында окуса боло берет дейт. Баардык сыпатында окуса боло берет. Андан кийин айтты: "Фаминха" ошол сыпаттарынан бирөөсү, бир сыпатын эскерет. Хадису Салих ибн Хавват. Салих ибн Хавват деген сахаба риваят кылган хадис. Амма саллама наби саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз менен ошол яума затар-риқа деген ошол согушта окушкан намаздын сыпатын эскерип атат. Салатул хавф. Анна таифатан саллат ма'аху ва жа'аху al-adu fa salla bil ladina ma'ahu rak'atan thumma thabata qa'iman wa atammu li anfusihim thumma insarafu wa saffu wa ja'ahu al-adu wa ja'at taifatu al-ukhra fa salla bihim rak'atan allati baqiyat thumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim thumma sallama bihim. Эми бул эң белгилүү болгон Курандагы келген сыпатка ылайыктуу сыпаты. Бул сыпатты айтып атат. Бул сапарда окулган. Согушта жана сапарда болгон намаз. Бул сыпат кандай? Биринчи, артындагы аскерлер экиге бөлүнүшкөн. Бир тайпасы коргоп турушкан. Бир тайпасы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бир рекет окуду. Алар фарызды кыскартып окуп аткан, 2 рекет кылып. Бир рекетин окуду дагы. Экинчи рекетке турганда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туруп турду, окуп, узун окуп турду. Алар өздөрүнчө экинчи рекетти бүтүрүшүп, толуктап окуп бүтүрүп коюшту. Пайгамбарыбыз менен бир рекет эле окуду дагы, калганын экинчи рекетти өздөрүнчө окуп бүтүрүп коюшту. Салам берип кетишти. Алар берки коргоп аткандардын ордуна барды. Андан кийин беркилер келди дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен экинчи рекетти окушту. Экинчи рекетти окугандан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ташаххудка отурганда алар турушуп, дагы бир рекетти толукташты дагы. Анан отурушканда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам салам берип, чогуу Пайгамбарыбыз менен салам беришти. Бул ошол бир сыпаты. Жана ошондой эле эгерде 4 рекет окулган болсо, алымдар айтат, бул сапарга гана тиешелүү эмес. Жөн кезде деле, жөн жерде деле мусафир болбой туруп, бир жерде турганда деле согуш болуп кетип же бирдеке болсо, анда 4 рекеттен окуйт, кыскартпай. Анда кандай окушат? 2 рекет имам менен биринчи тайпа 2 рекет окуйт, экинчи тайпа эмне? Экинчи рекетте окуйт. Жанакы эле сыпатта, бирок 2 рекеттен окушат. Андан кийин айтат: "Ва иза штадда al-khawf sallu rijalan wa rukbanan ila al-qibla wa ila ghayriha yu'minuna bir-ruku' was-sujud." Эгерде согуш күчөйүп, катуу болуп кеткен болсо, душман чабып ушу согуш токтобой жаткан болсо, анда алар кандай абалда болсо окуй берет дейт. Чуркап бараткан абалда болсун, аттын үстүндө болсун, кандай абалда болсо дагы сажда рукуну жөн эле көз менен мындай баш менен белги кылып окуй беришет. Куланы карайбы, карабайбы, кандай абалда болсо дагы окуй беришет. Бул дагы бул маселе
намаздын ушунчалык шариятта орду чоң экендигине далил болот. Элестет, ушундай катуу согуш болуп атканда дагы намаздын убактысынан кечиктирбей, кандай абалда болсо дагы окугула деген буйрук болуп атат. Бул Куранда келген буйруктардан. Andan keyin aytadi: "Wa kadhalika kullu khaifin ala nafsihi yusalli ala hasabi halihi wa yaf'alu kullu ma yahtaju ila fi'lihi min harabin aw ghayrihi." Yani bul soğuş haleti yaşarlı emas. Korku namazı soğuş haleti yaşarlı emas. Aytıp жатат. Oşondoy эле her bir adam özünün nafsına korkkan her bir adam oşondoy awalına jaraşa okuyt. Misal üçün sel katуу sel kelatkandan korkup atsa, je ört чыгып аткан болсо, kүйүп кетүүдөн коркуп аткан болсо, намаздын убакыты чыгып кетип атат. Же болбосо bir жырткыч айвандан кубалап аткан болсо, намаздын убакыты чыгып кетип атат, чуркап барат дагы, кандай абалда болсун, кыланын карасы да карабаса дагы кандай абалда болсун, жанакындай сүрөлөрүн окуп, намазыны окуп кете берет дейт. Демек, намаз эч кандай абалда ташталынбайт. Ушул жерге чейин иншалла негизги маселелер айтылып өттү. Андан кийин бул далил калды. Далил айтат: "Кал Наби саллаллаху алейхи ва саллям: "Иза амартукум би амрин фa'tu minhu mastata'tum." Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен силерди бир нерсеге буйруган болсом, ага колуңардан келишинче аткаргыла" dedi. Демек, адамдын кудурети жетишинче ибадаттарды аткарат. Бул ошо коркуу намазына далил кылып атат. Корккон абалда эмне? Абалыңа жараша, кудуретиңе жараша, мүмкүнчүлүгүңө жараша намаз окуйсуң. Şu жерге чейин бүгүнкү сабак бүтөт. Иншаллах, саллаллаху алейхи ва саллям ala khayri khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.